Сакал жаган адам бар экен, сакалдуу. Баласы, кичине баласы бар, баласын көтөрүп шунчалык ыйлайт экен. Үйдө көтө ал жака көтөрүп, муну берсе дагы ыйлайт, аны берсе дагы ыйлайт. Көчөгө алып чыктыр, акырычы эшикке алып чыксам ыйлабай калабын. Көчөгө алып чыкса дагы ыйлап атат да. Анан жөнөкөй киши карап туруп, "Эмне ыйлайт бул? Кана кел мага берчи" деп баласын алса, ыйлабай калыптыр да. Бул эмнең болот? Балам болот. Таң калат экен да. Худа, bu sakalçanlardan köçödөгү жүргөн адамдар коркот десе, өзүнүн баласы да коркот турбайбы депчи. Деген ата. Кантип эле атасынан корксун. Бу сизди энесиге окшоштуруп атат бу сизди деп. Менден корккон жок, бу энесиге окшоштуруп атат сизди дептир да. Айтып келгенмин урматтуу тууган, айта беребиз кайра-кайра, түшүнтүбү? Ошондон эркек бойдон өссүн, аял бойдон өссүн. Көйгөйлүү, түшүнтүбү? Кыргызстан ушул доорубузда ата бабабыз көрбөгөн 30 000 эркек жүрөт, 30 000 эркек жүрөт эркекке тием деп. Түшүнтүбү? 30 000 эркек мен эркекке тием, укугумду коргоп бергиле дейт. Муну колдогон депутаттарыбыз дагы жок эмес. Макул деген депутаттарыбыз жок эмес, урматтуу тууган. Чык дейсиз, бирок ушул бир кезде Бишкекке жаңы келгенибизде Моссовет десе эле төбө чачыбыз тик түчү эле да, түшүнтүбү? Окорсол көчөнүн аты экен го, Московский советский. Москвада барып эле Моссоветке токтоп коесузбу десе, ошол адамды жаман көрүп, астафурла деп, онча допучан чыгып калмаса өлдү деп анан. Ушулар да динди жек көргөзгөн. Ушулар динди жек көрөт. Өзүнчө эле жаман көрөбүз да, урматтуу тууган. О көчөнүн аты өзүнүн иши менен түштү. Ал жерде толтура, ишкана бар экен, урматтуу тууган. Бирок жек көрө берет элек да. Бүгүнкү күнү урматтуу эркектер Южный магистра Советскийге туруп калды. Туруп калды ошол жерге. Аны дагы каалагандар алып баратат. Алып кетип атат, урматтуу тууган. Каяка кетип баратабыз? Түшүнтүбү? Итти ит дейсиң, эшекти эшек дейсиң. Эшек дейсиң, Бирок ит болсо дагы өзүнүн баласын өлтүргөн жок. Эшек болсо дагы өзүнүн баласын сууга таштаган жок. Адам баласы ушундан дагы өтүп кетти, урматтуу тууган. Ошондон ар бирөөбүз каттуу айтсак дагы, күлкүлүү кылып айтсак дагы, эмне кылайлы? Туура түшүнөйлү, калган туугандарга туура түшүндүрөйлү, жеткирейлү. Жана айттым, адам жегенди өгүз жесе жарылып өлөт эле. Адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле, урматтуу тууган. Түшүнтүбү? Сиз кылганды шайтан кылбайт. Шайтан бир эле өкүмдү аткарбай коюп шайтан болду. Өткөн бир кезде сүйлөдүк эле. Албетте депутаттарыбыз адилеттүү, президентибиз адилеттүү. Ана ушундай десек, дамылап подход кылып сүйлөп калыптыр, кичине берип койгон окшойт. Молдолорубуз түшүнтүп аткан болсо не болот депчи. Эми дагы сүйлөп чыгың. Дамылла шайтан да айтты, шайтанды мактап калыптыр. Шайтанга подход кылып атат деп дагы сүйлөп чыга бериңиз, урматтуу тууган. Адилеттүү деп айтат, түшүнтүбү? Уялган нерсени уялат деп айтат. Шайтан алейхилана шайтан болду. Бир эле өкүмдү аткарбай коюп шайтан болду. Сажда кыл деди, ошол эле кылбай койду, сажда болду. Шайтан болду. Биз канча өкүмдү сындырып атабыз, урматтуу тууган. Ошондон үйүңүздө бүгүнкү күнү бир чыны жетишпесе, канча жаңжал, канча тополоң, канча уруш, өзгөчө конок келе жатат дегенде концерт башталат да, чыны жетпейт, туй атат, бар кошунадан сурап чык. Өзүң сураң, эркексиз го. Бар эжең го алып чык. Сура тур. Ол айтат, кайта эле сурай беребиз, өткөндө айткан өзүңөр алып албайсыңарбы деген. Элиңиз вообще умный да. Айтпаса дагы айта берет, өткөндө өзүңөр алып алгыла деген. Эми ойлоносуз, эми алып келип коюш керек экен. Эми бир чын үчүн канча фикир кылдыңыз. Алып келип койдуңуз чынын. Кудай сактап жеңем сындырып албасын да ошону, Сындырган болсо бир жылга чейин кутулбай атат да. Былтырга окшоп сындырып койбо, өзүң алып чык. Балдарга бербе, көтөр, өзүң кара. Я Алла, үйүңүздө канча дин жетишпей жатат. Канча Алланын өкүмү сынып атат, урматтуу тууган. Пачагы чыгып атат. Аны менин ишиңиз жок го. Майли да, анан динде зордумай жок го, динде мажбурламай жок го. Жөн эле келе жатасыз, урматтуу. Анан дүйнөдө мажбурламай барбы анан? Динде жок болсо. Ошондуктан ар бирөөбүз туура түшүнөйлү, туура түшүндүрөйлү, тооба кылайлы, досторго айтайлы. Айтып келгенбиз, урматтуу тууган, убакыттагы тар экен. Эркек канча таза болсо, аял ошончо таза болот. Түшүндүңбү? Ат-тайибату лит-тайибина ват-тайибана лит-тайибат. Таза эркектер таза аялдар үчүн, таза аялдар таза эркектер үчүн. Ал-хабисату лил-хабисина вал-хабисуна лил-хабисат. Бузук аялдар бузук эркектер үчүн, бузук эркектер бузук аялдар үчүн. Аял канча таза болсо, күйөөсү ошончо таза болот. Эркек канча таза болсо, аял да ошончо таза болот. Аял канча бузуку, күйөөсү да ошончо бузуку. Эркек канча бузуку, аялы да ошончо бузуку. Ойлоба, көрбөй калды, билбей калды, алдап койдум депчи. Сени дагы көргөзбөй калат, алдап коет, билдирбей калат, урматтуу тууган.
Түшүнбөй каласың. Ошондон ар бир өзүбүздү тазалайлы, дуа кылайлы, урматтуу тууган. Оорулар өтө көбөйдү. Бул дагы зинанын көптүгүнөн. Бул сиз биздерде ар кандай жаман иштер болуп атат, бардыгы динсиздиктен. Андыктан ар бир не кылайлы, тооба кылып туруп калган досторго айтайлы, ушул нерседен алыс качайлы. Фаштанибуху, алыс болгола деди. Жакындаба, түшүндүңбү? Алдыдан бир өтүп кетсем эч нерсе болбосо керек, бир көрүшүп койсом эч нерсе болбосо керек. Ошондон башталат баардыгы, урматтуу тууган. Ошондон баардыгы башында эмне кылым? Салам айтып үйрөнүп алдың. Кийин кол көрүшүп үйрөнүп алдың. Кийин аны өпкөн көтөсүң, анан барып туруп анан кийин ошол шайтандын максатын аткарасың, урматтуу тууган. Мына ошондон эртерээк өзүбүзгө кирейдан алыс болойлу. Илахи амин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динine киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, бүткүл мусулмандардын өткөн, билип туруп, билбей туруп, жашырын, чоң жана кичине кылган күнөөнүн баардыгына тооба кылып өтүштү насип кылгын, я Аллах. Тооба кылып, кечирим сурасаң кечирем деген убадаң бар. Бүт барыбызды Аллахым кечиргин, я Аллахым. Энеден кандай төрөлгөн болсок, ошондой таза кылып дүйнөдөн алгын, я Аллахым. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар би рахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.